27 bölüm. Жотам падыша болгондо 25 жашта эле. Ал Иерусалимде 16 жыл падышачылык кылды. Анын энесинин аты Жеруша, ал Садоктун кызы болчу. Ал атасы Узияга окшоп теңирге жаккан иштерди кылды. Бирок ал теңирдин ибадатканасына кирген жок. Эл күнөөгө бата берди. Ал теңир үйүнүн жогорку дарбазасын салды жана Опел дубалына көп нерселерди жасатты. Жүйүт тоосуна шаарларды, токойлорго ак сарайларды, мунараларды курду. Ал амондуктардын падышасы менен согушуп, аларды жеңип алды. Ошол жылы амондуктар ага 100 талант күмүш, 10 000 кор буудай, 10 000 кор арпа беришти. Амондуктар келерки жылы да, андан кийинки жылы да ушундай өлчөмдө беришти. Жотам күч кубаттуу падыша болду. Анткени ал өз Кудай теңиринин жолу менен жүрдү. Жотамдын калган иштери, анын баардык согуштары жана кандай жашаганы Исраил менен Жүйүт падышаларынын китебинде жазылган. Ал такка отурганда 25 жашта эле. Иерусалимде 16 жыл падышачылык кылды. Жотам көз жумуп ата бабаларына кошулду. Аны Дөөттүн шаарына коюшту. Анын ордуна уулу Ахаз падыша болду. 28 бөлүм. Ахаз такка отурганда 20 жашта эле. Ал Иерусалимге 16 жыл падышачылык кылды. Атасы Дөөт теңирге жаккан иштерди жасаган. Ахаз болсо анткен жок. Ал Исраил падышаларынын жолуна түшүп кетти. Атүгүл Баал буркандарын куюп жасады. Ал Ином уулдарынын өрөөнүндө жыпар жыттуу зат түтөттү. Теңир Исраил уулдарынын көз алдында кууп чыккан элдин жийиркеничтүү иштерин туурап, өз балдарын отко өрттөдү. Бийик жердеги бутканаларда, дөбөлөрдө ар кандай бутактуу дарактардын түбүнө курмандык чалып, жыпар жыттуу зат түтөттү. Ошондо анын Кудай теңири аны Сирия падышасынын колуна салып берди. Алар аны талкалап, көп адамын колго түшүрүп, Дамаска алып кетишти. Ошондой эле аны Исраил падышасынын колуна салып беришти. Ал аны катуу талкалады. Ремалия уулу Пеках жүйүттөрдүн 120 000 эр жүрөк жоокерин бир күндө өлтүрдү. Анткени алар ата бабаларынын Кудай теңирин таштап коюшкан. Эпрайымдыктардын алп балбаны Зихри падышанын уулу Маасеяны, сарай башчысы Азрикамды жана падышадан кийинки экинчи киши Элкананы өлтүрдү. Исраил уулдары өз бир туугандары жүйүттөрдүн 200 000 аялын, уулдарын, кыздарын туткундап алышты. Ошондой эле алардын мал мүлкүн талап тоноп алып Самарияга жөнөтүштү. Ал жерде теңирдин пайгамбары бар эле, анын аты Одейт. Ал Самарияга келе жаткан аскерлердин алдынан чыгып, аларга мындай деди: "Мына ата бабаларыңдын Кудай теңири жүйүттөргө каарданып, аларды силердин колуңарга салып берди. Силер аларды асманга жеткен ушунчалык катуу каар менен талкаладыңар. Эми силер Жүйүт менен Иерусалимдин уулдары менен кыздарын өзүңөргө кул, күн кылгыңар келип жатат. Кудай теңирдин алдында өзүңөр күнөөлүү эмессиңерби? Менин тилимди алып туткундап алган бир туугандарыңарды артка жөнөткүлө. Анткени теңир силерге каарданып жатат." Эпрайым уулдарынын кээ бир эл башчылары Жоханан уулу Азария, Мешилеймоттун уулу Берекия, Шалумдун уулу Жехиския, Хадлайдын уулу Амаса согуштан келе жаткан аскерлердин алдына тура калышты. Анан аларга мындай дешти: "Туткундарды бул жерге алып келбегиле, анткени теңирдин алдында күнөөгө батабыз. Өзүбүздүн кылмыштарыбыз менен күнөөлөрүбүздүн үстүнө дагы күнөө кошолу дейсиңерби? Биздин күнөөлөрүбүз өтө көп. Теңир Исраилга каарданып жатат." Ошондо жоокерлер туткундар менен олжолорду аскер башчылары менен бүт элдин алдында калтырышты. Аттары аталган эркектер туруп келип, туткундарды бошотуп, аш жылаңачтарды олжоодон кийиндирип, буттарына бут кийим берип, тамактандырып, зайтун майын сүйкөп, алсыздарын эшектерге мингизип, өз бир туугандарын карай, курма пальмасы өскөн Жерихо шаарына жөнөтүштү. Өздөрү Самария өлкөсүнө кайтып келишти. Ошол кезде Ахаз падыша жардам сурап, Ашур падышаларына киши жөнөттү. Анткени Эдомдуктар дагы келип, алардын көбүн талкалап, туткундап кетишти. Пелиштиликтер түзөңдөгү шаарларга, Жүйүт аймагынын түштүк тарабына кирип барышып, Бейт-Шемешти, Аялонду, Гедейротту, Сохону жана анын карамагындагы шаарларды, Тимнаны жана анын карамагындагы шаарларды, Гимзону жана анын карамагындагы шаарларды багынтып, ошол жерлерге олтурукташып алышты. Теңир Жүйүт аймагын Жүйүт падышасы Ахаз үчүн мына ушинтип жазалады. Анткени ал Жүйүт аймагын бузуп жиберген, теңирдин алдында оор күнөөгө баткан. Ага Ашур падышасы Тиглат-Пилнесер да келди. Ал ага жардам бермек түгүл, ага көп түйшүк алып келди. Анткени Ахаз теңир үйүнүн, падышанын үйүнүн жана төрөлөрдүн казыналарын алып Ашур падышасына берген. Бирок бул да ага жардам берген жок. Ахаз падыша кыйналып жаткан убагында да теңирдин алдында мыйзамсыздык кыла берди.
Сирия падышаларынын кудайлары аларга жардам берип турат. Аларга арнап курмандык чалсам, алар мага жардам беришет деп, ал Дамаск кудайларына курмандык чалды. Анткени мени талкалаган ошолор деп ойлоду. Бирок бул иштер Ахаздын жана бүткүл Ысрайылдын кулап калуусуна себеп болду. Ахаз Кудай үйүндөгү идиштерди жыйнап алып, аларды талкалады. Анан Теңир үйүнүн эшиктерин бекитип салды. Иерусалимдин бардык булуң бурчтарына курмандык чалынуучу жайларды жасады. Жүйүттүн бардык шаарларында да башка кудайларга жыпар жыттуу зат түтөтүү үчүн бутканаларды куруп, өз ата-бабаларынын Кудай Теңирин каардантты. Анын калган иштери, алгачкысы да, акыркысы да Жүйүт менен Ысрайыл падышаларынын китебинде жазылган. Ахаз көз жумуп, өз ата-бабаларына кошулду. Аны Иерусалим шаарына коюшту. Бирок Ысрайыл падышаларынын мүрзөсүнө коюшкан жок. Анын ордуна баласы Хиския падыша болду. 14-бөлүм. Анан мен козунун Сион тоосунда турганын көрдүм. Анын жанында чекелерине анын жана атасынын ысымы жазылган 144 000 адам туруптур. Анан мен асмандан суулардын шаркыраганындай, күндүн катуу күркүрөгөнүндөй болгон үндү уктум. Мен уккан үн гусли чертип ырдагандардын гуслисинин үнүндөй эле. Алар тактын алдында, 4 тирүү жандыктын жана аксакалдардын алдында жаңы ырырдап жатышкандай болду. Алырды жер үстүнөн сатылып алынган бул 144 000 адамдан башка эч ким үйрөн алган жок. Булар аял заты менен булганбагандар. Анткени алар аял затына жакындашкан эмес. Алар козу кайда гана барбасын, анын артынан ээрчигендер. Алар Кудайга жана козуга арналган адамдардын арасынан сатылып алынган туңгуштар. Алардын оозунан эч кандай жалган сөз чыккан эмес. Алар кемчиликсиз. Анан мен асмандын ортосунда учуп келе жаткан периштени көрдүм. Ал периштеде жер үстүндө жашаган бардык урууларга жана улуттарга, тилдерге жана элдерге таратыла турган түбөлүктүү жакшы кабар бар эле. Ал катуу үн менен мындай деди: Кудайдан корккула, аны даңктагыла, анткени анын соттой турган убагы келди. Асман менен жерди, деңиз менен булактарды жаратканга табынгыла. Анын артынан дагы бир периште келе жатты. Ал мындай деди: Кулады, улуу шаар Бабыл кулады, анткени ал өзүнүн бузуктугунун ачуу шарабы менен бардык элдерди мас кылган. Бул периштенин артынан дагы бир периште келе жатты. Ал катуу үн менен мындай деди: Ким жырткычка жана анын айкелине табынса, анын белгисин чекесине же колуна койдурса, ал Кудайдын каарынын шарабын, анын каары толтурулган чөйчөктөгү таза шарапты ичет. Ал ыйык периштелердин жана козунун алдында отко жана күкүрткө күйүп кыйналат. Алардын кыйналуусунан чыккан түтүн түбөлүккө көтөрүлүп турат. Жырткычка жана анын айкелине табынгандар, анын ысымынын белгисин койдургандар күн да түн да тынчала алышпайт. Бул жерде Кудайдын осуяттарын аткарган жана Исага болгон ишенимди сактаган ыйыктардын чыдамкайлыгы талап кылынат. Анан мен асмандан сүйлөгөн үндү уктум. Ал мага мындай деди: Жаз, ушул учурдан баштап Теңирге таандык болуп өлгөндөр бактылуу. Ооба дейт рух, алар өздөрүнүн иштеринен эс алышат, иштери алардын артынан барат. Анан мен ак булутту көрдүм. Анын үстүндө адам уулуна окшогон бирөө отуруптур. Анын башында алтын таажы, колунда курч орок бар экен. Ибадатканадан бир периште чыгып, булуттун үстүндө отурганга катуу үн менен мындай деди: Орогуңду шилтеп оро башта, анткени түшүм жыйноо убагы келди, себеби жер үстүндө эгин бышты. Ошондо булуттун үстүндө отурган колундагы орогун жерге шилтеди эле, жер орулуп калды. Асмандагы ибадатканадан дагы бир периште чыкты. Анын колунда да курч орок бар экен. Оттун үстүнөн бийлиги бар бир периште курмандык чалынуучу жайдан чыгып, курч ороктууга катуу үн менен мындай деп кыйкырды: Курч орогуңду ал да жер үстүндөгү жүзүм шиңгилдерин кес, анткени жүзүм бышты. Ошондо периште орогун жерге шилтеди да жер үстүндөгү жүзүмдү кесип, Кудайдын каары толтурулган жүзүм сыгылуучу жайга ыргытты. Жүзүм шаардын сыртындагы жүзүм сыгылуучу жайда тебеленди. Ошондо жүзүм сыгылуучу жайдан аккан кан аттын жүгөнүнчөлүк бийиктикке чейин көтөрүлүп, 1600 стадий аралыкка чейин жетти. 10-бөлүм. Жазгы жамгырлар убагында Теңирден жамгыр сурагыла. Теңир чагылган чартылдатып силерге мол жамгыр берет. Талаадагы ар бир өсүмдүккө суу берет. Анткени терафимдер жок нерсени айтышат. Алдын ала айтуучулар жалган көрүнүштөрдү көрүшөт, жалган түштөрдү айтышат. Алар курулай көңүл жубатышат. Ошон үчүн алар койлорго окшоп адашып жүрүшөт. Алар кыйналып жүрүшөт. Анткени койчу жок.
Койчуларга менин каарым жалындады. Текелерди мен жазалайм, анткени Себайот теңир өзүнүн койлоруна жүйүткө келет. Аларды өзүнүн мыкты согуш аты катары коет. Андан негизги таш чыгат, андан чатырдын казыгы чыгат, андан согуш жаасы чыгат, андан эл бийлеген башкаруучулар чыгат. Алар согушта душманды көчөдөгү ылайды тебелегендей тебелеп, баатырларча салгылашышат. Анткени теңир алар менен алар атчан аскерлерди уятка калтырышат. Жүйүттү чыңдайм, Жүсүптү куткарам, аларды кайрып келем, анткени аларга менин боорум ооруду. Мен аларды эч качан таштабагандай болушат. Анткени мен алардын Кудай теңиримин, ошондуктан алардын үнүн угам. Ибрайым баатыр сыяктуу болот. Алардын жүрөгү шарап ичкендегидей болуп шаттыкка бөлөнөт. Алардын уулдары муну көрүп кубанышат. Алардын жүрөгү теңир менен кубанат. Мен аларга белги берип, аларды чогултам. Анткени мен аларды кун төлөп куткарып алдым. Алар мурдагыдай көп болушат. Мен аларды элдердин арасына чачыратып жиберем. Алыскы өлкөлөрдө алар мени эстешет, өз балдары менен бирге жашашат. Анан кайрылып келишет. Мен аларды Мисир жеринен кайрып келем. Аларды Ашурдан жыйнап келем. Аларды Гилат жерине жана Либанонго алып келем. Аларга жер жетпей калат. Деңизге алаамат түшөт. Ал деңиз толкундарын талкалайт. Дарыянын бардык терең жерлери какшыйт. Ашурдун текебердиги талкаланат. Мисирдин бийлик таягы тартылып алынат. Аларды теңир менен бекемдейм. Ошондо алар анын ысымы үчүн жашашат, дейт теңир. 13 бөлүм. Пасах майрамынын алды эле Иса өзүнүн бул дүйнөдөн кетип, атасына бара турган убагы келип калганын билчү. Ал бул дүйнөдөгү өзүнүн адамдарын сүйдү. Аларды акырына чейин сүйдү. Кечки тамак убагы болчу. Шайтан буга чейин эле Шимон уулу Жүйүт Искариоттун жүрөгүнө Исага чыккынчылык кылуу каалоосун салып койгон. Иса атасынын бардык нерсени өзүнө бергендигин, өзүнүн Кудайдан келип, ага кайра кайтып барарын билчү. Иса дасторкондон туруп, сырткы кийимин чечти да белине сүлгү байлады. Андан кийин чылапчынга суу куюп алып, шакирттеринин бутун жууп, белиндеги сүлгү менен арчый баштады. Шимон Петрдин жанына келгенде ал ага мындай деди: "Теңир, сен менин бутумду жууйсуңбу?" Иса ага мындай деп жооп берди: "Менин эмне кылып жатканымды сен азыр түшүнбөйсүң, кийин түшүнөсүң." Петр ага: "Мен бутумду сага эч качан жуудуртпайм" деди. "Эгерде мен сенин бутуңду жуубасам, анда сен мени менен үлүштөш болбойсуң" деп жооп берди Иса. Ошондо Шимон Петр ага: "Теңир, андай болсо бутумду гана эмес, колумду да, башымды да жуу" деди. Иса ага: "Жуулган адамдын бутун гана жууш керек, анткени ал таза. Силер да тазасыңар, бирок баарыңар эмес" деди. Анткени Иса кимдин чыккынчылык кылаарын билген, ошондуктан баарыңар эмес деди. Иса шакирттеринин бутун жууп бүтүп, сырткы кийимин кийип, дасторконго кайра отургандан кийин мындай деди: "Силерге эмне кылганымды түшүндүңөрбү? Мени устат, теңир дейсиңер. Мунуңар туура, анткени мен чынында эле ошолмун. Мен теңир жана устат болуп туруп бутуңарды жуудум. Демек силер да бири-бириңердин бутуңарды жуушуңар керек. Анткени мен силерге үлгү көрсөттүм. Мен силерге эмне кылсам, силер да ошону кылгыла. Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Кул өз кожоюндан жогору эмес, жиберилген адам жиберүүчүдөн жогору эмес. Эгерде ушул билгениңерди аткарсаңар, анда бактылуусуңар. Баарыңар жөнүндө айтып жаткан жокмун. Мен өзүм тандап алган адамдарымды билем. Бирок ыйык жазуудагы мени менен бир дасторкондо отурган адам мага согончогун көтөрдү деген сөз аткарылышы керек. Мен бул сөздү силерге аткарыла элек деле айтып жатам. Аткарылгандан кийин ошол мен экендигиме ишенип каласыңар. Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Ким мен жиберген адамды кабыл алса, ал мени кабыл алган болот. Ал эми мени кабыл алган адам мени жиберген Кудайды кабыл алган болот." Бул сөздөрдү айткандан кийин Иса кайгырып мындай деди: "Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Араңардан бирөө мага чыккынчылык кылат." Шакирттери Исанын ким жөнүндө айтып жатканын түшүнүшпөй бири-бирин карашты. Шакирттеринин бири Исанын төшүнө башын коюп отурган. Иса аны жакшы көрөр эле. Шимон Петр ага ким жөнүндө айтып жатканын сурачы дегендей белги берди. Исанын төшүнө башын коюп отурган ал: "Теңир, ал ким?" деп сурады. "Бир үзүм нанды табактагы ашкам алгандан кийин кимге берсем, ал ошол" деп жооп берди Иса. Анан ал бир үзүм нанды табактагы ашкам алды да Шимондун уулу Жүйүт Искариотко сунду. Нандалары менен Жүйүттүн ичине шайтан кирди. Ошондо Иса Жүйүткө: "Кылайын дегениңди тезирээк кыл" деди. Дасторкондо отургандардын эч кимиси Исанын ага эмне үчүн ушинтип айтканын түшүнгөн жок. Акча салынуучу куту Жүйүттө болгондуктан кээ бирөөлөрү Исага: "Майрамга карата бизге керектүү нерселерди сатып кел, же жакырларга бир нерсе бер" деп жатат го деп ойлошту.
Жүйүт нанды алар менен сыртка чыгып кетти. Түнкү убак эле. Жүйүт чыгып кеткенден кийин Иса мындай деди: Азыр адам уулу даңкталды, ал аркылуу Кудай да даңкталды. Эгерде Кудай ал аркылуу даңкталса, анда Кудай да аны даңктайт, аны жакын арада даңктайт. Балдарым, эми мен силер менен бир аз убакыт гана болом. Мени издейсиңер. Жүйүттөргө айткан сөзүмдү азыр силерге да айтам. Мен бара турган жерге силер бара албайсыңар. Силерге жаңы осуят берем. Бири-бириңерди сүйгүлө. Мен силерди сүйгөндөй, силер да бири-бириңерди сүйгүлө. Эгерде бири-бириңерди сүйсөңөр, башкалар силердин менин шакирттерим экениңерди билишет. Шимон Петр Исадан: "Теңир, сен кайда барасың?" деп сурады. Иса ага: "Мен бара жаткан жакка сен азыр мени ээрчип бара албайсың, бирок менин артымдан кийин барасың" деп жооп берди. Петр ага: "Теңир, эмне үчүн мен сени азыр ээрчип бара албайм? Мен сен үчүн жанымды берем" деди. Ошондо Иса ага мындай деди: "Мен үчүн жаныңды бересиңби? Чындыкты, сага чындыкты айтып коеюн. Корооз кыйкырганга чейин сен менден 3 жолу баш тартасың."